2022 жылы 30 майда тарых жана чөлкөм таануу факультетинин тарыхы китебинин бет ачар аземи болуп өттү. Китептин бет ачары университеттин 90 жылдыгына арналып, тарых жана чөлкөм таануу факультети уюштурулган 1932 жылдан баштап 1991 жылга чейинки калыптануу жана өнүгүү мезгилдери чагылдырылган. Тарыхты жазуу оңой иш болгон жок. Биз ушул тарыхты жазыш үчүн Кыргыз улуттук архивинде документалдык маалыматтар изилдедик. Андан тышкары ушул университеттин өзүнүн базасындагы архивдерди изилдедик. Жана ошондой эле Ош мамлекет архивиндеги маалыматтар изилдеп, абдан көп бай маалыматтарды жыйнаганга аракет кылдык. Эми чын айтканда бул биринчи тажрыйба болуп эсептелет. Буга чейин тарых факультетинин тарых жөнүндө илимий макалалар жарык көрсө, китеп түрүндө буга чейин басмадан чыккан эмес. Ошондуктан биз биринчи тажрыйба катары ушул китепти чыгардык. Буюрса бул китеп окурмандардын кубулуна толот. Албетте кемчиликтери жок эмес. Буюрса биз дагы келечекте башка архивдик маалыматтарды дагы изилдеп, таап окумуштар жөнүндө кеңири маалыматтарды камтып, буюрса дагы бул китепти экинчи басылышын даярдайбыз деген үмүттөбүз. Иш-чарага бир катар мамлекеттик коомдук ишмерлер, окумуштуулар жана факультеттердин декандары катышып, автордук коллективге куттуктоолорун жана жылуу сөздөрүн айтышты. Эң негизги бул менин оюмча миссиясы Кыргызстандагы элдердин тарыхый эс тутумун калыптандырып, аны өстүрүп, бекемдеп, андан ары өнүктүрүп келе жаткандыгында. То есть Кыргызстандын байыркысын изилдеп, орто кылымын, андан кийинки жаңы доорду эзептеп, андан кийин азыркы мезгилдеги болуп өткөн тарыхый окуялардын баарын тең системага алып келип, анан биздин элдин тарыхынын бай экендигин, терең экендигин, байыркы экендигин далилдеп, элдин эс тутумун, тарыхый эс тутумун бекемдеп, патриоттуктукта тарбиялаганга чоң эмгек сиңирип келди. Мына ушунусу менен тарых факультети баалуу, кымбат жана келечекте дагы ушундай ишти, миссияны аткара беришин терең каалайт элем. Келген коноктор Кыргыз тарыхын изилдөөгө, деги эле мамлекеттин өнүгүшүнө зор салымын кошкон инсандарды тарбиялаган факультеттин тарыхын окуп таануунун зарылчылыгын жана бул багытта аталган китептин баалуулугун баса белгилешти. Азыркы учурда тарых факультетин бүтүрүүчүлөр жалаң гана мугалим, тарыхчы илимпоз болбостон ишкерлик чөйрөдө, дипломатияда, журналистикада, укук таануу тармагында, ар башка багыттарда изилдеп жүрүшөт. Ошон үчүн мен айтар элем, тарых факультетинин бүгүнкү мааракеси бир эле учурда өткөнгө кылчайуу жана болочокко дагы ишеним менен адымдоо дегенди көрсөткөн жакшы маданий иш-чара болуп калды. Тарых жана чөлкөм таануу факультетинин коллективи университеттин 90 жылдыгына арналган иш-чаралар бул маараке менен чектелбей, алдыда көптөгөн иш-чаралар өткөрүлөрүн билдиришти.